Бүгүнкү күндө кайдыгер болгон, акчанын артынан түшүп, тойлоп той тамашанын артынан жүргөн жердештеримди көрүп ушунчалык жүрөгүм ыйлап атат, жүрөгүм кыйнап атат. Жердештерим, талашсыз, талаштуу жер болсо дагы биз мынчалык жүрөгүм ыйлабайт эле менин. Мынчалык жүрөгүм ыйлабайт эле. Жүрөгүм тилинет. Кантип эртеңки күнү, кантип биз Кемпир-Абадты алдыртып коюп, биз кантип Кыргызстандыкпыз. Элемай жердештерим, эмнеге мынча жериң кетип атат, сууң кетип атат, бирок сен акчанын аркасында жүрөсүң. Жердештерим, бирок силер тойлоп ресторанда жүрөсүңөр түнү менен. Кечеги колдоп берген 6 депутат силер элдин ишенимин алып алып, эмнеге антип колдоп бересиңер? Кечеги күндөн бери уйку жок, жүрөгүм ыйлап, жүрөгүм тилинип канап атат. Бүгүнкү күнү кечеги болгон окуяларды баарыңыздар интернеттен көргөндүрсүздөр. Биздин талашсыз болгон Кемпир-Абад суу сактагычыбызды Өзбекстанга берип, анын ордуна 19.000 гектар жер алдык деп, аны кече жогорку кеңеште комитетке киргизгенде 6 депутат колдоп бериптир. Калган 4 депутатты эл шайлаган эл өкүлдөрү кысымга алып, телефондорун өчүртүп, отпуск кылышып. Мен негизи Москвадан атайын Баткен окуясында келген элем. Ушу алган билимимди, пайдасын элим үчүн арнайын алып күчүмдү элимдин керегине жарасын деп келгенмин. Андан кийин эле ушул тынч жаткан Кемпир-Абадты чырга айландырышты бийликтегилер. Кайрылууларга чыгып жүрсөм айтышат, үйүңдө олтурчу тиричилигиңди кылбайсыңбы дешип. Мен азыр мектептин жагында отурам. Эртең менен күндө ушинтип таштап коюп чыгам кайрылууга. Жердештериме айтам, түшүндүрөм. Бирок азыркы күнү ушунчалык жүрөгүм ыйлап атат. Өзүмдү тыя албай атам. Биз эртеңки күнү келечекте, тарыхта ушул келечек муундардын алдында эмне деп жооп беребиз? Эмне деп жооп беребиз? Мен өзгөнүн кызымын деп сыймыктануу менен айтып жүрчү элем. Бүгүнкү күндө кайдыгер болгон, акчанын артынан түшүп, тойлоп той тамашанын артынан жүргөн жердештеримди көрүп ушунчалык жүрөгүм ыйлап атат, жүрөгүм кыйнап атат. Жердештерим, эмнеге талап кылып чыкпай атасыздар? Эртеңки күнү тарыхта биз келечек муунун астында эмне деп жооп беребиз? Бизди келечек муун эмне деп окуйт тарых сабагында? Биздин ата-энелерибиз лохтугунан, акчанын аркасынан түшүп, тойлоп, кайдыгер болуп жүргөн үчүн биз Кемпир-Абадты алдыртканбыз деп окушабы? Мен эч түшүнбөй калдым. Эч түшүнүп албай атам. Биз Кемпир-Абадты алдыртып коюп, биз кантип өзгөндөкпүз деп, кантип кыргызстандыкпыз деп басып жүрөбүз эртеңки күнү. Кантип баш көтөрүп айта алабыз? Эмнеге мынча намыссыз, эмнеге мынча кайдыгер эл болдук? Тиричилик, бир күндүк тиричиликти коюп, талабыбызды айтып чыга албадык, жер үчүн күрөшө албадык.
Биз кандай эл болдук? Талашсыз, талаштуу жер болсо дагы биз мынчалык жүрөгүм ыйлабайт эле менин. Мынчалык жүрөгүм ыйлабайт эле. Эч нерсе сөз айта албай калдым. Жүрөгүм тилинет. Кантип эртеңки күнү, кантип биз кемпирабадты алдыртып коюп, биз кантип Кыргызстандыкпыз, биз өзгөндүкпүз деп кантип басып жүрөбүз. Эртеңки күнү тарыхта кантип окутабыз ушул күндөрдү? Кантип жооп беребиз биз? Лохтугубуздан алдырдык дейбизби? Сабатсыздыгыбыздан алдырдык дейбизби? Акыл эсибиз жетип турган маалда, маалымат жетип турган маалда, алуу күчүбүз жетип турган маалда биз эмнеге мынча кайдыгер болобуз? Эланайын жердештерим, эмнеге мынча жериң кетип атат, сууң кетип атат, бирок сен акчанын аркасында жүрөсүң. Жердештерим, бирок силер тойлоп ресторанда жүрөсүңөр түнү менен. Мен ушуга чейин бир байлык, бир мансап сураптырмын Кудайдан. Мен элим болсо, элимде болсо, элим бар болсо, элим бай болсо, мен эл арасында кор болбойм деп. Бүгүн кызматтын кулу болуп, кой мамлекеттик иште иштейм мен. Ишимден айрылып калам мен. Биз жерибизди алдыртып коюп, ошол иште, ошол должносттордо, жогорку должносттордо кантип баш көтөрүп иштей алабыз? Кантип иштейсиңер ошол жогорку должностто, кантип иштейсиңер? Ата бабабыз кооруп, бизге калтырган жерибизди алдыртып коюп, кечеги колдоп берген 6 депутат силер элдин ишеничин алып алып, эмнеге антип колдоп бересиңер? Неге келип эл менен сүйлөшүп, айыл аралап сурап кетпейсиңер? Мынчалык коркок болосуңар. Жүрөгүм ушунчалык ыйлап атат. Кудай мага мынчалык сезимди бердиң экен. Патриоттук мынчалык сезимди бердиң экен. Чувством жок болсо да, сезимим жок болсо, сезбей, маңкырт болуп жашай бермекмин. Бирок мен бүгүнкү күнү эч жерге батпай турам, эч жерге бата албай турам. Кантип жогорку должносттордо отурасыңар? Күч органдары кантип ошого отурасыңар? Жерибизди алдыртып коюп, күч органындабыз биз. Погондорду тагып, генерал наамдарды алып, кантип отурасыңар? Кантип жооп бересиңер? Тарых алдында биздин балдар тарыхта эмнеди окуйт? Ушул лохтордун айынан алдырткан экенбиз. Ата бабабыз лох болгон экен деп окушабы? Тарыхта ошентип жазылабы? Билбейм мен кантип басып жүрөм эми. Биз алдыртып коюп кантип басып жүрөбүз? Кантип Кыргызстандыкпыз биз? Улуу Манас атанын урпагыбыз деп, баатырлардын урпагыбыз деп, Каныке энебиздин, Курманжандатта энебиздин балдарыбызбыз деп кантип айтып жүрө алабыз? Биз аларды дагы бүгүн көрүндү аңтарып атабыз.
көрүнө туруп алар дагы бизге таарынып атса керек. Биз бүгүн ушинтип алып күчүбүз бар, акыл эсибиз бар туруп кызматтын кулу, акчанын кулу болуп өткөрө берсек, бизди келечек муун кечирбейт. Бизге артыбыздан Куран дагы түшүрбөйт. Башка сөз айта албайм. Башка эч бир айла калган жок. Мен мынчалык кайдыгер деп ойлогон эмесмин.